Биздин студиянын мейманы экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Пиринбаев. Саламатсызбы, Жусуп мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Мына кечээ маалымат жыйынында көп жагдайларга басым жасалды. Алгач ушуга токтолсоңуз, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соңку ушу мына биз баягы дипломатиялык байланыштын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата бул визит арналды. Экономикалык алака катыш өнүгүүдөбү же мындай бир эле стабилдүү абалда деп айтсак болобу? Өзү негизи бул Россия менен Кыргызстандын экономикалык бирдештиги мурун Советтер Союзунун мезгилинде түптөнүп калган мамилелер да буларчы. Бирок биз ошол түптөнүп калган эки тараптуу мамилени өзүбүз сактай албай калдык да. Эми бул жакта бир эле орустардын эмес биздин да күнөөбүз көп да. Себеби баягы мурункудай эле ошо 90-жылдары мурункудай эле Москваны карагандай эле дагы эле кылчактап эле көрүнгөн жакты карап отуруп алдык да биз да иш кылбай эле негизинен. Ошонун негизинде баягы түптөнүп калган эме байланыштар үзүлүп калган да. Анан ошондон кийин мисалы жаңыдан башталып атат да. Эми экономикалык байланыш жаңы эки мындайын ачык айтканда көз карандысыз чет элге окшогон бир байланыштар болуп атат да. Мындай байланыштар мындай тез аранын ичинде түптөнбөйт. Мындай байланыштар баягы себеби мамиле баягы Союздагыдай мындай бир тараптуу болбой бир кызыкчылыкты коргобой турган мамиледе анын тездеши мүмкүн эмес да. Ошон үчүн аябай салкын жүрүп атат. Өзү негизи салкын жүрүп аткан. Бирок ошону тездетиш үчүн мисалы биринчи жанагы көз каранды эмес мамлекеттердин бирдиги деп аны түздү. Андан кийин баягы эме Евразес дегенди түздүк, Евразиялык экономический бирикме деп аны түздүк. Андан кийин ШОС түзүлдү, ОДКБ түзүлдү. Ушулардын баардыгы азыр эми акыркысы Евразиялык экономикалык союз. Бул ушулардын баардыгынын түзүлгөнү негизинен ошо экономикалык мамилелерди жандандыруу болчу да. Эми азыр бүгүнкү күндөн баштап бүгүнкү күндөн эмес, эми былтыркы жылдан баштап негизинен биз азыркы экономикалык мамилени экиге бөлүп карасак болот. Биринчиси ошол Евразиялык экономикалык союзга киргенге чейинкиси, экинчиси Евразиялык союзга киргенден кийинкиси деп. Эмне себептен андай кылабыз? Себеп дегенде мурунку мамилелер менен азыркы Евразиялык экономикалык союздагы мамилелер принципиалдуу түрдө бири-биринен айырмаланып турат да. Себеби ушул жагына келгенде биз баягы салыштыра турган бир мындай бир негиз пайда болуп калды. Мурун биз айтчубузда баягы мындай болду, тигиндей болду, бир жылдын ичинде мындай болуп кетти, мындай бир перспектива көрүнбөй аткан да. Азыр бизде мисалы бир эле салыштырмалуу эмес, өткөн баягы жылдар менен салыштырмалуу эмес, келечекке болгон көз караштарыбыз дагы мындай ачык боло баштады да. Себеби биз бири-бирибиздин азыр эмне кылганын баягы пульсун кармап турабыз. Ар бир өлкөнүн ошолордун эмне кылып атканын, алардын каяка кетип атканын биле турган болуп атабыз да. Мындай учурда биз өзүбүздүн иштерибизди, мисалы экономикалык иштерибизди мындай пландаштырганга, аны баягы бир мындай маданий деңгээлге көтөрүүгө шарт түзүлүп атат. Айтыңызчы, мисалы мына Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода көлөмүнүн төмөндөшүн кечээ президент Путин дагы өз сөзүндө белгилеп өтпөдүбү? Бул Кыргызстан баягы ЕАЭПке киргенден кийин ушул кадам күтүлгөн беле? Болсо бул эмнеге байланыштуу? Жана муну чечүүнүн биз планын иштеп чыгабыз деген ойду кыйтты. Ал кандай план болушу керек? Негизинен бул жагынан алганда Путиндин айтканы бир аз статистикага туура келбей атат, биздин официалдуу статистикага. Себеби баягы төмөндөп кетти деп атпайбы, соода саттык төмөндөп кетти. Соода саттык төмөндөп кеткенин алардын анализи боюнча, алардын жанагы рубльдун курсунун ойногонунан чыгып аткан мамилелер боюнча эсептеп атат да. Эгер андайынан алганда, ошондой жагынан алганда көлөмү боюнча чындап эле азайып кетти. Көлөмү боюнча азайып атат да. Анан ошон үчүн көлөмүн көбөйтөлү деп атат. Баягы продукциянын көлөмүн көбөйтөлү деп. Акчанын жүзүндө эле болуп, анан баягы көлөмү боюнча азайып атат да. Акчанын жүзүндө болгондой билинбей атат. Негизинен биздин официалдуу статистиканын эмеси боюнча 1,6 эсеге өстү бир жылдын ичинде.
Соода саттык иштери. Муну соода саттык иштеринин өскөнүнө бир чети муну айтыш керек да. Ошонун ичинде экспорттун мындай үлүшү өсүп атканы кубанычтуу нерсе болуп атат. Бирок эми ал көрүнө эле турган нерсе болчу, сөзсүз өсө турган нерсе болчу. Себеби инфляция болгон жерден экспорттун ачылышы ал объективдүү закон да. Ошон үчүн бул жагынан дагы баягы закон ченемдүүлүктү экономикалык жактан алганда өсүш бар дегенде ошо Евразиялык экономикалык союздун таасиринен болуп атат бул негизинен. Таасиринен болгонунун себеби баягы көп товарларды биз мисалы азыр Кыргызстанга киргени оңойлоп калды да. Бирок ошонун эле ичинде мисалы биздин өндүрүүчүлөр, өзгөчө айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн нааразы болуп аткан жерлери бар. Бул нааразы болуп аткан жерлердин эң негизгиси ошол айыл чарбасына продукцияларды ал жакка албай аткандагыбыз. Казакстандагы, Россиядагы албай аткандагыбыз. Бирок бул жерде бир нерсени ачык айтып коюш керек. Бул иштерди эгерде биз чындап эле дагы илгери кете турган болсок, биз ар бир нерсени айткан, өзүбүздүн айткан, берген сөзүбүздү да аткарышыбыз керек. Себеп дегенде ал жерде Евразиялык экономикалык союзда эң негизги маселе бул тамак аш коопсуздугу. Тамак аш коопсуздугу. Себеби баягы азыркы мезгилде Кыргызстандагы мисалы тамак аштын 50%тен ашыгы контролсуз келип атат да бизге. Контролсуз келгенден дагы анын ичинде жанагы генетикалык өзгөрүлгөн модификация менен ГМО кошулгандар келип атат, анан жанагы синтетикалык эмелер көбөйүп кетип атат да. Анан булардын баардыгы бир эле адамдын негизине эмес, ден соолугуна эмес, бул улуттун генофондуна дагы терс таасирин тийгизүүчү нерсе. Анан ушул жагына келгенде мисалы Советтер Союзунун мезгилинде бизде гарантия бар болчу. Себеби ал мезгилде мамлекеттик стандарт деп баардыгыбыздын стандарт бирдей болгон үчүн баардыгы бирдей учет жүргүзүп, эсеп кысабын туура жүргүзүп, бирдей малды бирдей профилактика жасап, бирдей эме койгон да. Анан ошол жагына келгенде азыр ошого кайталы деп атат да. Евразиялык экономикалык союздун өзүнүн стандартын киргизели дагы, биз дагы өзүбүздүн коопсуздугубузду кабыл кылалы деген жагына келгенде биздикилердин жана мүмкүнчүлүгү ошого туура келбей атат. Анан баягы түшүнбөгөн кишилер айтып атат да ушинтип эле жөн эле албай атат деп. Жөн эле албаганды эмес. Андай эмелер бардык мамлекеттерде бар. Мисалы ошол эле Евразиялык экономикалык союздун ичинде азыр биз Кыргызстанга эмес, Россияга дагы мисалы Латын Америкасынын эттерин албай коюшубуз мүмкүн. Себеби алардын структуралары биздикине окшошпойт. Ошон үчүн бул жалпы могу мейкиндикте, Евразиялык экономикалык мейкиндикте тамак аш коопсуздугу бул өтө жогору турган нерсе. Ал бир эле тамак аш коопсуздугунда эмес. Бул баардык алынып келип аткан продукциялардын сапаты жөнүндө сөз болуп атат да. Ушул жагына келгенде Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга киргенге чейин мунун баардыгы белгилүү болчу. Шарттары бар болчу. Ошого чейин лабораторияны курабыз деп 2 жолу ызы чуу болушту. Жогорку кеңеш болсо ар бир ушул лаборатория жөнүндө сөз чыкканда сөзсүз революциялык ситуацияга алып келип коюп атат. Бул туура эмес. Бизде баягы ЯЭПке даярдыгы жок кирип алдык дегендин дагы бир кинеси мына ушунда болуп калды көрүнөт, Азыр байланышка чыккан угарман бар экен, биз суроосун же пикирин угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Жусуп агай, салам алейкум. Алейкум. Мен Жылдызбек. Мындай да, сиз туура айтып атасыз да, биз дагы үйрөнгөн адат калабы деп бир нерсени айта кетейин. Биз баягы артыбызды кылчая берет экенбиз да. Шайлоо болобу же кандай эмелер болот, сразу эле Москвага чуркайт экенбиз. Бул өкүнүчтүү нерсе. Анан мындай да, Жусуп агай, мына биз бирдиктүү экономика зонага кирдик дегенибиз менен биз даяр болбойт электе. Туурабы? Мына моюнга алыш керек, лабораториябыз жок же логистикалык эмелерибиз жок. Ушу 1-2 жылдан бери биздин дыйкандарыбыз кыйналып атпайбы? Мына бизге кирет. Кандай дүйнөнүн кайсы жүрүсүнөн продукты тамак аштар дейт. Анын ГМОсу канча экен, эмеси жок. А бизден чыкпайт да. Өкүнүчтүү нерсе. Муну ошондуктан айыл чарбабыздын биз Кыргызстан айыл чарбабыз болгондон кийин айыл чарбабыз эле кыйратып мындай жетишилик деңгээлде экспортко чыкпай атат. Анан кийин айта турган нерсе бизде мына ОДБК деп атабыз. Бул деле жакшы Орто Азиядагы мындай тынчтыкта азыр экстремизм күчөп турган маалда Россиянын деле ушу авиабазасы биз өзүбүздү кыйратып деле жетишилик деңгээлде техникабыз жоктугуна байланыштуу булар техника жагынан да курал жарагынан жардам берип атат. Мында кредит жагынан жардам берип атат. Эми жакшы жактарын айтып атканым да. Анан дагы бир нерсени айтыш керек. Бул жерде чын эле эң көп эле бул эмгек базары деп коет. Эмгек рыногу ошол жакта биздин жаштарыбыз иштерибиз эмгектенип кандайдыр бир акча которуу болуп атат.
Анан башка дагы ушул биз Сизде кандай сурооңуз бар? Бул мен албетте айтайын деп пикириңиз, айтсаңыз, Жусуп агай. Бул мына биз бир эле Россияны карап отурбай деле биз башка жакта деле мына Кытай менен де башка жактан деле белки ушул Үчүнчү өлкөлөр менен байланыштуу жакшы болобу деген ойдомун да. Өзүбүз даяр болуп атпайбыз агай. Рахмат. Бул жерде койгон маселең туура. Бул жанагы айыл чарбасы боюнча дегенде мен ошону айтып атпаймынбы? Бир чети өзүбүз даярданбастан кирип кеттик дейт. Эгерде биз ошого азыр кирип кетпесек, биздин өзүбүздүн партнерлор тездеттирбесе, биз вообще кирбейт болчубуз. Дагы жүрө берет эле. Бизде башка тандоо жок болдубу? Bizde эми башка тандоо деген мындай болот атпайбы? Бизде жогорку деңгээлге чейин айтып атышпайбы? Евразия Европалык союзга деле кирет элек деген. Эми мындай жаш баланын нерсесин сүйлөбөш керек элдин алдындачы. Бул келесонун жеткенчеги ошондой болот. Евросоюзга да жатат, эмне деген маселелери бар, а Кыргызстандын эмне маселелери бар. Эгер элди ойлосо бир нерсени ойлош керек да. Биз коңшу өлкөлөр менен түзүп атабыз мамилени. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Жана айтып атпайбы, бир эле Россияны карап отурабыз. Эч ким Россияны карап отурган жери жок. Евразиялык экономикалык союз ошон үчүн айтпайм, Кыргызстанда түшүнбөй атышат бул эмне экенин дагы эле. Эми биздин ошо саясатка аралашып жүргөн же адистер түшүнбөсө, анда унчукпай отурушсун, түшүнгөн кишилер иш кылсын да. Иштин баары ушундай болуп атпайбы? Себеп дегенде мындай. Биз Россияны эмес, биз Казакстанды да карап атабыз. Биз Белоруссияны да карап атабыз, биз Арменияны да карап атабыз. Биздин азыркы Министерство экономиканын структурасында ар бир өлкө боюнча анализ түзө турган группалар болуш керек, сөзсүз түрдө. Буларды түзбөй туруп, биз булар менен мамиле түзгөндөн алыстап кетебиз. Дагы бир жагын айтып коюш керек. Евразиялык экономикалык союздун бир эмеси жетишкен жагы ушунда. Ошол Евразиялык экономикалык союздун мүчөлөрүнүн бардыгы үчүнчү тарап менен эч кандай бири менен макулдашпастан мамиле түзгөнгө акысы бар. Аны ким кой деп атат? Бул жерде маселе башка да. Биз Кытай менен деле мамиле түзүшүбүз мүмкүн. Бирок Кытайдын талабына жооп бере алабызбы? Жооп бере албасак, ал деле бизди басынтып салат. Программабызды уланталык. Кийинки маселе жөнүндө сурайынчы, Жусуп мырза, мына ЕАЭБтин курамына кирген өлкөлөрдүн ортосунда дагы экономикалык жактан алгандагы бир пикир келишпестик бар экендигин кече Владимир Путин өз сөзүндө белгиледи. Бул Орусия менен айталык Белоруссиянын ортосундагы мамиле. Ошол учурда президент айтып атат, биз Белоруссияга караганда Кыргызстанга көбүрөөк жан тартып, Кыргызстанга көбүрөөк жардам берип жатабыз депчи. Мунун далили катары эмнени карасак болот? Эми бул жерде биринчиден дагы бир жолу айтып коеюн да, Белоруссияга караганда бизге жан тартабыз деген мындай бир ачык сөз болгон жок. Бул жерде айтыла турган нерсе, биз кандайдыр бир көмүскө түрдө дагы жардам берип атабыз да. Скрытый формада да. Эми булар негизинен жанагы биздин коопсуздугубуз боюнча байланыштуу нерселер. Анан бул жердеги айтыла турган нерсе, сөзсүз түрдө Евразиялык экономикалык союздун ичинде карама каршылыктар болот. Болбой койбойт. Биз ошого чыдаган үчүн кирип отурабыз, ошон үчүн иш кылышыбыз керек да. Анан бул жерде мындай да, ошол эмелерди болуп аткан баягы көз каранды келишпегендиктерди чечкенге аракет кылышыбыз керек. Аны биз талашып тартышканга эмес, ошол проблеманы чечкенге аракет кылышыбыз керек. Анан эгерде сен мындай, мен мындай деп отурсак, анда эки мамлекеттин ортосунда маселе чечилбейт. Себеби мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө мисалы Казакстан менен Кыргызстандагы чечилбеген маселелердин бириси эмне эле? Бүгүнкү күнгө чейин чечилбеген маселенин бириси ушу транзит болчу. Транзит боюнча мисалы бир жылдын ичинде Кыргызстандын өзү айтып атат, $116 миллион биз ашыкча төлөп салыппыз деп. Эми ким күнөөлүү буга? Ким күнөөлүү? Обязательно мун үчүн дагы бир нерсе кылыш керекпи деген сөздө биз бул жерде анализ кылганда ошолордун себебин чыгарышыбыз керек. Себеби эмнеде болуп калды? Себеби Кыргыздын адистеринин Евразиялык экономикалык союзда иштеп аткан адистеринин деңгээлинин төмөндүгүндө болуп атат. Эгерде ошол төмөн болбосо, ошондой баягы перекостор болбойт эле деген сөз да. Анан дагы жанагы Путиндин айтканы боюнча Белоруссия менен Россиянын ортосундагы карама каршылыктар. Бул эмнеден чыгып атат? Бул энергетикалык сырьёдон чыгып атат. Себеби Советтер Союзунун мезгилинде ушу жалгыз гана Белоруссия менен Россиянын ортосунда экономикалык байланыштар калып калган негизги себеби ошол Советтер Союзундагы энергетикалык ресурстардын бардыгы эки мамлекеттин ортосунда көбүрөөк жайгашып калган да. Мисалы ошол эле нефтилердин переработкасы, газдын переработкасы Белоруссияда жайлашып калган. Бирок өзлөрүнүкү жок. Анан сөзсүз түрдө Россиядан алып туруп, анан переработка жасап атат да. Бирок ошол жерге келгенде баадан
көз каранды баягы карама-каршылыктар чыгып атат да. Будан чыкканын себеби бар. Себеби баягы кээде жигит төмөн менет, кээде жигит жөө жүрөт дегенде, кээде арзан болуп калат, кээде кымбаттап кетет. Мисалы баягы бензин нефтинин баасы арзандап атканда Беларусияга арзан берилип атты. Анын көбөйгөн мезгилде Беларусияга айтып атат. Кичине көтөрүп койбойлубу деп. Десе аларга макул эмес. Бул маселелер чечиле турган маселелер. Анын үстүндө карама-каршылыктарды күчөтүп керек жок. Болбосо айрым эксперттер ал түгүл Белоруссияны ушул ЯЭПтин курамынан чыгуусу мүмкүн деген дагы болжомолдорду айтып жиберишпедиби? Азыр байланыштагы угарманга кезек берелик. Ушул Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы экономикалык алака жөнүндө сурооңузду угатабыз. Да. Ошону айтып атпайбы, ошол өзү айтып атпайбы, Кыргызстан менен эмесин деңгээлинин эмесинде деп айтып атпайбы, деңгээли. Өзүнүн деңгээлин билбейби биринчи. Угарман, сиз суроонун өзөгүн, теманын өзөгү жөнүндө кайрылбайсызбы? Жок, ошону менен кайрылып атпайм. Бул айтып атпайбы, Кыргыз элинде деңгээли жок деп айтып атат. А мен айтып атам, сен деңгээлиң болсо. Рахмат. Келиңиздер угармандар, биз ар бирибиз өзүбүздү сыйлоону унутпайлы. Суроонун теманын өзөгү жөнүндө кайрылалы. Уланталы программабызды айтыңызчы, мына кечээ ушул Кыргызстанга салына турган инвестициянын көлөмү жөнүндө дагы Путин белгилеп өттү. Мына Кыргызстанда газ, унаа тармагына 100 миллиард рубль салат тургандыгын белгиледи. Орусия үчүн Кыргызстандын кайсы тармагы баягы инвестиция салууга мындай өтө таасирдүү жана кызыктар? Азыр бүгүнкү күндө эгерде айта турган болсок, негизинен Россиянын эң кызык болгон тарабы кече Путиндин өзүнүн айтканы боюнча дагы бул коопсуздук, негизинен коопсуздук тарабы болуп атат. Мисалы, кече айтып атат, жана чек ара маселелерин чечүү үчүн $220 миллион бердик деп. Андан башка 200 миллион грант бердик деп. Грант деген бул карыз эмес. Бул деген бекер берилген акча. Бул очойгон акча да, өзү негизи. Бирок таң кала турган нерсе, биз ошол акчалардан кабарыбызда жок болчу да, мисалы, кечээ уктук. Андан башка мына азыр жана фонд Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жөнүндө ала турган болсок, мунун жалпы бюджети 1 миллиардка чейин болуш керек өзү негизи. Азыр 200 миллиону бердик деп кечеде айтты. Бирок ушул жердеги айтып кое турган нерсе, эң өкүнүчтүүсү, ошол фондду биз толук колдоно албай атабыз. Толук кандуу да колдоно албай атабыз, максаттуу да колдоно албай атабыз. Бүгүнкү күндө мисалы жана ошол фонддун өзүнүн айтканы боюнча 162ден ашык проектини эме кылышыптыр, анан $178 миллион каржашыптыр. Эгерде ошондой боло турган болсо, эгерде проекттин баардыгы 100дөн ашып кетсе, бул проекттер мааниси жок проекттер. Демек, майда проекттер. Мындай проекттер болбош керек эле ал жердечи. Анан эгерде чоңураак жагын айта турган болсок, кайсы тараптан Россиянын инвестициясы бизге мындай көбүрөөк боло турган болсок, биз айыл чарба мамлекети болгон үчүн айыл чарба тарабындагы инвестицияларды өзгөчө кайра иштетүү боюнча инвестицияларга орустардын эмеси кызыгы көп болуш керек. Бул бир жагы. Экинчи тарабы, Тоо-Кен өнөр жайына орустардын кызыкчылыгы, Казакстандын да кызыкчылыгы, Евразиялык экономикалык союздун ичиндеги кызыкчылыктар көп болуш керек инвестиция боюнча. Анан Россиянын, жалгыз Россиянын өзүнүн кызыкчылыгын баягы кызык инвестиция кыла турган нерсеси бул дагы эле гидроэнергетика. Ушул жерден дагы угарманыбыз, сөзүңүздү улай бергим келип атат. Гидроэнергетика деп айтып калдыңыз да, мындай суроосун берип атат. Орусиянын инвестиция салууга даярбыз деген абдан жакшы дейт. Бирок Камбар Ата кесинде кылып, ара жолго калтырып коюу коркунучу жокпу дейт. Бул жерде мындай да, Камбар Атадагы баягы кесиндеги деп атабыз. Аны мындай сөздөрдү айтса, баягы чындык жакпайт да эч кимгечи. Камбар Ата кесинин дагы ошол мүчүлүштүктөрү өзүбүздүн күнөөдөн. Бул Кыргыз элинин күнөөсүндө деген жерим жок, биринчиден. Бул биздин жетекчилердин деңгээлинин төмөндүгүнөн. Демек, деңгээлинин төмөндүгүндө дебейин да, ачыгын айтайын, сабатсыздыгынан болуп атат. Ошол экономикалык мамилелерди түзгөндөн кийин аягына чыгыш керек да, бир нерсе менен. Анан ошол нерсе чыкпай калып атпайбы? Чыкпай калган негизги себеби инвесторлор мамлекет болобу, же болбосо жеке ишкер болобу. Эмне үчүн Кыргызстандын мүнөсүнөн деп ойлоп атасыз? Сен максаттуу түрдө колдонуш керек да. Берилген каражатты максаттуу колдонуш керек. Максаттуу колдонбосо кайсы инвестор келсин?
Максаттуу колдонбосо эч нерсе болбойт да. Мисалы, мына мен эмен айтып атам. Кече мына Путиндин айткан сөзү боюнча 200 миллион грант келди деп атат. Чек арага. Менин билгениме караганда Минфиндин эмеси боюнча, Минфиндин маалыматы боюнча бир түрмөдө отурган, камакта отурган кылмышкерге каржы алган акча, бир күндүк каржы алган акчадан бир чек арачыга кеткен акча төмөн туруп атат бүгүнкү күндө. Анын максаттуу түрдө колдонулса, аны эмне башкалар эсептейби? Акча берип аткандар сөзсүз түрдө эсептейт. Кече менин оюмча биздин президентке караганда эсепти көбүрөөк Путин көрсөттү бизге. Биздикилер көрсөтүш керек эле мунун бардыгын. Угатабыз, сизди саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Мен Бишкектен Максат. Угатабыз сизди. Мен bir суроом бар эле эксперт мырзага. Биз ушу соода тармагы боюнча курулушка байланыштуу. Биз казак мамлекетинен анан Өзбекстан менен мамилебиз бар. Ошол жактан келген товарлар, мисалы, патентпен иштей турган болсок, эң арзан патент мисалы 10 000 сом. Анын тышында 12% налогу бар. Анан тышкары жумушчуларга бериле турган аренда акчалары бар. Биз эсептеп көрсөк, бүгүнкү күндө себестоимости келген товардын 60%-тан ашып кетип атат. Анын үстүнө пайда койгондо бир %30 болгондо 100-150% кошулуп атат. Бул курулуш тармагына өтө чоң бир мындай кедергисин тийгизип атат. Зыян берип атат. Бул бир. Бизде өндүрүлбөйт бул материалдар. Ушул жагы мындай бир мамлекет тарабынан, мисалы, ушул площадкасында чечилсе, бул биздин экономикага аябай чоң пайдасы болот эле да, өндүрүш болбогондон кийин бизде. Түшүнүктүү болду. Рахмат сурооңуз. Бул жерде айта турган нерсе бул да, бул маселелер менен мен заниматься этпейм. Менин кылган ишим башка. Анан муну аткаруу бийлиги аткара турган нерселер да, бирок айтылган сөздө бир эме бар. Калет бар, Калет бар. Себеби мен муну айтып атканым мындай. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда мамиле менен Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мамилени биринчиден салыштырганга болбойт. Бул бир тарабы, экинчи тарабы жанагы себестоимосы өсүп кетип атат дегенде, бул жерде бир нерсени караш керек. Эгерде бүгүнкү күндөгү баа негизинен бизде стройматериалдардын 65%-ын биз өндүрбөйбүз, аны сырттан алып атпайбызбы. Ошон үчүн келип аткан материалдар каяктан келип атат? Негизинен Кытай менен тиги Россиядан келип атат. Анча-мынча Ирандан алабыз, Түркиядан алабыз, бирок булардын көлөмдөрү аз. Ошол жердеги бааларына карап көрүш керек да. Эгерде ошол жерде чындап эле жанагы, мисалы биздин жанагы кичи жана орто ишканаларды коргоо фонду деген бар да, тиги эмеде мүлк эмесинде, фондусунун алдында. Эгерде ошолордо мисалы үлгөттөрү бар, кайсы жерден мисалы кандай эме кылганын, ошол жакка кайрылып көрүш керек, ошолор айтып берет. А эгер мындайынан жалпысынан айтып алып караганда, могу биздин бүгүнкү күндөгү курулуштун өздүк наркы негизинен сатылып аткан акчалардан 3 эсеге катар арзан. Бул жагында айтып коюш керек, бул жерде спекуляция да бар. Биз программабызды кыска жаңылыктар топтомунан кийин улантабыз. Суроолорго экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Пиринбаев жооп берип жатат. Айтмакчы, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы экономикалык алака катыш жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Талкууга активдүү катышсаңыздар болот. Бүгүн Кыргыз-Орус экономикалык алакасы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Суроолорду 680606 номеру аркылуу берсеңиздер болот. Жусуп мырза, мына бизге келген суроолорду 2-3 суроо ушул жагдайга кызыгып атат. Мына кече Путин ушул Кыргызстан ЕАЭПке адаптация болуп жатат. Азыр биз ага жардам беребиз деп айтты да. Анан угарман кайрылган экен. Бул адаптация канча жылга же канча мөөнөткө созулушу мүмкүн дейт? Өзү негизи мындай да, бу адаптация деген эми баягы ордун табыш керек деген сөз да. Ордун тапкан жагы курамдын ичинде. Бул курамдын ичинде. Негизинен биздин могу өзүбүзчө сырткы саясатка киргенибизге мына 25 жыл болуп атат. 25 жылдын ичинде биз мисалы чоң баягы эл аралык уюмдарда иштеген тажрыйбабыз жок. Биз оңго мүчө болгонубуз менен үнүбүз угула элек.
аны өзүбүз деле көрүп турбайбызбы. Анын негизинен биз могу ички биримдиктердин ичинде жүрөбүз да, баягы эле мурунку Советтер Союзунун мейкиндигиндеги ички курулуштардын ичинде жүрөбүз. Анан ошол жагына келгенде алардын ичинде мисалы биз өзүбүздүн ордубузду таап калдык десек болот. Бирок Евразиялык экономикалык союз деген алардан айырмасы бар. Башында айтпадымбы? Бунун айырмасы бар. Анан буга мындай адаптация болуунун негизги себеби мында болуп атат да. Биз баягы сүйлөшүп аткан мезгилде биздин адистердин айтканы боюнча где-то 400 позициядагы эмелер боюнча биз мындай орто көз карашка келе алган эмеспиз. Бир пикирге келген жокпуз. Бир пикирге келген жокпуз. Ал маселелер азыркыга чейин сразу эле чечилип калбайт да, ал маселелер. Акырындык менен чечиле турган нерселер. Анан дагы бир нерсе бар да. Бул Россия менен Казакстан, Белоруссия бир аз бизден 3 жыл мурун түзүп алып, булардын жанагы закондору дагы ошого баягы шайкеш келтирилип калган да. Биз азыр өзүбүздүн закондорубузду дагы ошого шайкеш келтиргенге кылышыбыз керек. Эгерде ошону канчалык тез кылсак, адаптация тез бүтөт. Канчалык биз өзүбүздүн баягы жасап аткан иштерибизди ошол Евразиялык экономикалык союздун негизги максатына, негизги принциптерине, негизги талаптарына жооп бере турган кылсак, ошончолук тез адаптация болобуз. Ошол жагынан жардам көрсөтөбүз дегени ушул. Негизги жардам кайсы жагынан керек бизде? Бизде негизги жардам экономикалык закондор боюнча болуп атат да. Биздин экономикалык закондор аябай начар. Негизинен айтканда. Анан ошон үчүн жанагы нааразычылык да ошондон чыгып атат да. Анан биздин закондордо мындай кош пикирлүү закондор. Мындай айтсаң да боло берет, мындай айтсаң да боло берет да. Андай жолдорго мисалы могу эл аралык уюмдар жол бербейт. Ошон үчүн биз ошолордун баардыгын ордуна келтирген мезгилден баштап биз өзүбүздүн ордубузду таптык десек болот. Бирок адаптация бир эле бизге эмес, Россиянын өзүнө да керек, Белоруссияга да керек, Арменияга да керек. Себеп дегенде бул мындайда, эгерде биз мурун Советтер Союзунун мезгилинде мындай нерсени тез жасаганыбыздын себеби бир экономикалык кызыкчылыкта болуп, бир максатта болгонубуз үчүн жасачубуз. Азыр биз ар түрдүү эмелерде, тепкичтерде туруп алып жасашыбыз бир топ кыйын болот. Ошон үчүн бул адаптациясы акырындык менен көпкө чейин созулушу мүмкүн, бирок аны мындай бир адаптациялык период деген туура эмес. Айтыңызчы, Кыргызстандын тышкы карызы абдан чоң. Анан кечээ ошо биз Кыргызстандын тышкы карызын акырындап кечүүгө даярбыз деген пикирин билдирбедиби? Бул коомчулукта эле дароо реакцияны жаратты. Путин Кыргызстанга кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүү аракетинде ушул кадамды жасап атабы же алар деле мындай аргасыз болуп атабы ушул карызын кечип берүүгө депчи? Эми бир чети мындай да, бул жерде бир айтып кое турган нерсе мында. Ошол биздин карыздар каяктан биринчиден? Кайсы карыздар, кимдерден алынган карыздар? Биздин алынган карыздардын негизгиси бул 2005-жылга чейинки алынган карыздар. 2005-жылга чейинки алынган карыздардан көбү Дүйнөлүк банка менен эл аралык валюталык фонддон алынган карыздар. Анан ал жердеги ой берүүчү өлкөлөрдүн бириси Россия. Кредиттер боюнча, карыздар боюнча. Анан бул жагы бар да. Анан дагы бир жагы бар, биз эки тараптуу алган карыздарыбыз бар. Буларды дагы мындай караш керек да. Ошонун ичинен Россия менен Кыргызстандын ортосундагы карыздар бар. Негизинен Путиндин айтып аткан жана гарантия берип аткандары бул Кыргыздар менен Россиянын ортосундагы карыздар болуп атат да. Себеби калгандарына жардам беребиз деген биз силер тараптабыз деп атат. Ой беребиз, бирок чечилип ал чечилбей бир маселе. Бирок чечилип калышынын реалы аябай жогору турат да. Анын өзүнүн ичиндегини баягы кечебиз дегени ал туура эле. Мисалы, билесиңер, 1-2 жыл мурун Путин бизден 500 миллион долларды карызын кечирген Россия мисалы. Буга чейин эле. Анан азыр дагы акырындык менен ошону түзүп атабыз деген, бирок суроо жакшы болуп атат. Муну кандай бир аргасыздан болуп атабы же мындай бир жардам чыны менен эле жардам болуп атабы деген жагына келгенде, мындай десең да болот, мындай десең да болот. Себеби биринчиден жардам берген жагы көбүрөөк болуп атат дейин да. Айласы жоктун негизги себеби эмнеде? Биз ал карыздарды төлөй албайбыз, аналар деле билет. Бүгүнкү күндө төлөй албайбыз.
Бирок карызды биз жана обслуживать эте алабызбы, ал да бир вопрос. Программабызды улантабыз, дагы бир угарман менен түз байланыштабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Жолборс Жоробеков. Саламатсызбы, Жолборс мырза? Урматтуу Пиримбаевди жакшы билем. Жусуп. Мен эми экономист эмесмин да, мен деген мындай саясат менен анча-мынча аракеттенип жүргөн адам. Кечээкү Путиндин бизге болгон визити албетте чоң окуя да, чоң империянын жетекчиси ондогон министрлери менен келип атат дегендей. Бирок мени кызыктырганы бир маселе. Экономикалык жактан анча компетенциялыраакмын. Мына Казакстанда болду конкретный документтерге кол коюлду. Мен Казакстанда айтпай эле коелчу, ал дагы Россия менен атаандаш жүргөн мамлекет. Ал эми Тажикстанга барганда эсептеп көрдүм мен, бир жок дегенде 5тей бир протоколдор кол коюлду. Анын арасында чек ара, акча, тиги жардам, грант, анан кийин тиги мигранттары жөнүндө, атомду изилдөө боюнча, электростанцияларды куруу боюнча көп документтер кол коюлду. Жусупбек айтчы, бизде конкреттүү кайсы документке кол коюлду? Меморандум деген эме, бул намерение деген сөз да. Айтчы сен, бул кандай эме болду? Биз конкреттүү эмне жыйынтык алдык? Тажикстанга болгон визит менен биздин визиттин деңгээли кандай болду? Ушул жөнүндө айтып берчи, мен жакшы байкабайт экенмин. Рахмат. Рахмат сизге. Сиз өтө катуу байкапсыз. Анан баягы майдасына чейин айтып атпайсызбы? Мындай нерседе мындай да, биринчиден жанагы масс медиада кеткен информация, экинчиден болгон информация. Мисалы, кече жанагы биздин берилген кабарлар боюнча эч нерсеге кол коюлбагандай көрүнүп атат да, баягы себеби ал маселени эметен масс медиадан берген жок. Сөзсүз түрдө кол коюлду. Бирок кайсы маселелер экенине келгенде мен так айта турган нерсе, ал жерде мындай айтылган, мындай учка айтылып кетти. Негизинен баягы гидроэлектростанцияларды кайра коюш керек. Себеби өзүңөр билесиңер, биздин өзүбүздүн депутаттар денонсировать этип салган аны. Ошол келишимди. Азыр эми ошону кайра башынан түзүп атабыз. Бул дагы биз үчүн мындай бир арзан турбаган иш болуп атат. Анан да ишеним иши да болуп атат да. Бул жагына келгенде. Анан дагы бир жагын айтып коеюн. Сиз туура байкапсыз. Тигилерде документтер коюлуп атат. Мисалы, Тажикстанда документтердин коюлуп атканын негизги себебинин бири, Тажикстан Евразиялык экономикалык союзга киргендин астында турат. Ошон үчүн баягы алдын ала чечиле турган маселелердин баардыгын баягы официалдуу түрдө оформить этип коюш керек болуп атат. Биз болсо кирип алдык. Кирип алгандан кийинки кыла турган иштерибиз боюнча мындай болуп атат да. Жанагы Россия Кыргызстан ортосундагы өнүгүү фонду мисалы өзүнчө проектлер менен иштеп атат уже. Аларды мындай сөз кол койгонго кереги жок. Бирок ошонун ичинде жанагындай ири проектлерди, өзгөчө жанагы интеграция боюнча проектлерди боюнча айтылды. Кол койсок жакшы болот эле дегендей кылып меморандум деген ошол да. Себеби аны даярдаш керек да. Биринчиден ошондой нерселерди биз даярдаганга өзүбүз даяр болбой атабыз. Өзүбүз даяр болбой атабыз десе эле баягы бизден башка күнөөлүү жокпу дегендей көрүп атат биздикилер болсо. Кеп анда эмес да. Биз өзүбүздүн ишибизди убактысында кылышыбыз керек дагы, баягы сунушубуз керек. Сунуп анан баягы биз ушундай каалап атабыз дегенде аналар дагы өзүнүн оюн айтат. Анан эч нерсени даярдабай туруп эле баягы эмете берген туура эмес. Намерение деген ошол болуп атат. Биз ошол чоң крупный эмелерге, жана ири келишимдерге барышыбыз керек деп атат. Ошону даярдагыла. Мисалы, ал үчүн проектлер керек, ал үчүн эсеп кысап керек. Мисалы, интеграция дегенде бизде өтө чоң маселелер жатат. Ошонун ичинде мисалы убактысында кадам жайда салынып калган айыл чарба машиностроение заводу бар. 27 гектар турган. Эми ал ошол боюнча азыр мен билбейм, турабы, турбайбы, эмне болуп атат. Мисалы, ошого заводдорду жандандыралы деп атат. Аны ошону биздикилер эсептеш керек да. Биздин жанагы экономика өнүктүрүү министерствосу ошолорду эсептеп, официалдуу документтерди даярдап, анан коюш керек. Койгондон кийин анан жанагы Евразиялык экономикалык комиссияда каралып, анын финансысы да белгилүү. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, кече эле ошол визиттин тегерегинде Казакстанда Евразиялык өнүгүү банкынан бир канча миллиард доллар Казакстандын проектлерине бөлүнүп атат.
Значит, биз дагы ошого иштешибиз керек да. Анда биздин ошо Кыргызстандын ИАЭПтеги жана туруктуу комиссиясынын өкүлдөрү Кыргызстандын атынан иштеп аткан. Абдан күчтүү, анан сиз айтмакчы сабаттуу болуш керек экен. Туура, ал бир жагы. Андан башка биздин өзүбүздүн ичибиздеги адистер дагы ошондой болуш керек. Мисалы, экономика министрлигинин иши бул көбү. Өнөр жай, айыл чарба, ар бир министерство өзүнүн ишин кылыш керек да. Аны өзлөрүнүн баягы келечегин көрбөсө, аны бирөө алып келип оозуна салып бермек беле. Бул жагында айтып коюш керек сөзсүз түрдө. Дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Кайрадан номерди териңиз, ал үчүн студияда 680606 номер иштеп жатат. Дагы угарман кызыгып атат. Президент Путин дейт, Кыргызстандан чыккан товарларга Орусия кызыктар экендигин белгиледи дейт. Андай болсо Кыргызстан ошо ИАЭПтеги өлкөлөрдөгүдөй көлөмдү камсыз кылып бере алабы дейт. Эгерде биз өзүбүздүн чыныгы Кыргызстандын тажрыйбасынан алсак, бере алат Кыргызстан. Себеби биз муну башыбыздан өткөздүк да. Биз 91-жылга чейин айыл чарба машиналарын 80 мамлекетке экспорт кылып турганбыз. Айыл чарба машиналарын. Айыл чарба машиналарын жана Песак деген программа менен талкалап алышты. Аны дагы айтсам, анан дагы айтат, сен каякта жүрдүң эле деп. Бу эмени талкалап алганын себеби ушундай болуп атат да. Ошол айыл чарба заводдорун жок кылган бул негизинен бүт Советтер Союзунун экономикасын мындай акырындык менен таасирин жок кыла турган саясат жүргөн ошол мезгилде. Аны бардык эле билет. Бул сырттан келген таасир болчу. Бирок биздикилер ошого макул болушуп, ошого кирип алышып, чындыгында ошону жок кылып алышты. Азыр эмне болуп атат? Биздин ошол эле чыгарган техникаларды, биздин ушул жерде завод Фрунзеде чыгып аткан техникаларды Германиянын заводдору жасап атат. Ким күнөөлүү буга? Дагы бир нерсени айтсаң, дагы бир белеге каласың. Болбосо ошон үчүн биздин андай көлөмгө күчүбүз жетет. Мисалы, ошол эле мезгилде биз жеңил өнөр жайында, сукно боюнча, экспорт боюнча биз Союзда биринчи орунда турчубуз. Пахтадан кездеме току боюнча. Жүндөн. Анан пахтадан кездеме току боюнча дагы. Ал эмес, биз бут кийим боюнча дагы алдыда болчубуз. Булардын бардыгын айтып турса, демек ошону жасап аткан кыргыздар менен бүгүн жасай албайбы? Жасайт. Биздин бул жерде аң сезимибиз башка тарапка кетип калды да. Биздин аң сезимибиз мамлекеттин күчүн, мамлекеттин биримдүүлүгүн, келечек деген жана түшүнүктөр, баалуулуктардын бардыгын биз мен деген эмеге өткөзүп алдык да. Өзүмдүн кызыкчылыгым мен. Азыр мисалы көчөдө жүргөн любой кишини барып президент болосуңузса кайерка барайын, барып заявление жаза коеюн дейт. Аны айтса дагы таарынышат. Негизинен ушундай болуп калды да. Ар ким өзүнүн деңгээлин баягы ордуна койсо жакшы болот эле. Угат абы, сизди саламатсызбы? Саламатсызбы. Соверен деле ошол алып баруучу угат кое аласызбы? Угат абы, сизди? Мен жанагы Кыргыз облус өнөктүүлүк фонду жөнүндө суверендедим да. Айтып. Телевизордон ушундай бир маалымат айтып басты. Ошо Кыргыз өнөктүүлүк фондунун кызматчысы ким унутуп атам. Микрокредитный компания менен иштеген атабыз. Бизден ошо акчаларды ошого берген атабыз. Биздин фонддон деди да. Эми азыр микрокредитный компания биз билебиз да. Кыргызстан алардын эмеси пайызы өтө жогору, өтө көп. Туура. Эми ошол микрокредитный компаниялар менен кантип иштешкен атат? Эгер ошол эле маалда, ошол эле пайыз менен өздөрү кандайдыр бир эме таап, жол таап иштесе болобу? Сөзсүз ушу микрокредитный компанияларга бериш керек. Алар так элдин канын ичип бүттү го, жеп бүттү го. Туура. Ошол Бул жагынан айтканда сиз аябай туура маселе коюп атасыз. Бирок мен андайды уккан жокмун. Ошол өнүктүрүү фондун микрокредит компаниялары аркылуу беребиз дегенин мен уккан жокмун. Андай бергенге алардын акысы да жок. Себеби уставында ошондой. Аны ошол фонд өзү жасаш керек. Эгер фонд аны жасабаса, фондду таркатыш керек. Муну жакшы билиш керек да, себеби бул биздин милдетибиз. Россия жана Евразиялык союздун алдындагы милдетибиз. Ошону колдонуп, жанагы Евразиялык экономикалык союздун ичине киргенде бир аз жеңилирээк болсун деген ой менен ошол фонд берилген. Азыр ошолорду проектсин туура түзүп, анан кийин ошону колдонуп калганга аракет кылыш керек. Эгерде силердин дагы ошондой проектлериңер болсо, кайрылсаңар болот. Бирок микрокредиттик система менен десе, бул финансылык нарушениеге алып келет. Мен сиз менен толук макулмун. Себеби мен аны
ал фондду башкарбайм, бирок ал законсуз нерсе. А кандай ойлойсуз, азыр бул фонд Орусиянын капиталы менен иштеп атпайбы? Анан башка өлкөлөрдөн дагы инвестиция тартып, башка өлкөлөрдүн каражатына дагы иш жүргүзсө болобу, же бул анын уставдык нормасына туура келбейби? Болот, бирок мындай да, эгерде биз мисалы башкалардан келип бир инвестфонд түзсөк, мисалы, түзүп аны менен иштесек деле болот. Бирок ансыз деле турган фонд турса, ошондой эле инвестицион функциясы менен турса, экөөнү түзүп эмне кылабыз деген сөз да кичинекей мамлекет. Жок, ошого эле каражат. Жок, ошону айтам. Ошон үчүн аны ошого кошсо болот да. Бирок азыркы мезгилде өзүлөрүнүн функциясын аткара албай аткан фондко аны кошсок дагы проблема түзөбүз. Ошон үчүн андай нерсени кылбаш керек да. Себеби фонд бүгүнкү күндө өзүнүн функциясын, өзүнүн алдындагы турган максаттарды коомдун алдында актаган жок. Дагы бир угарман мындай суроо жөнөтүп атат. Мына азыр бизде Кыргызстанда жана ветеринардык көзөмөл дагы эле алынбай турат да. Кайрылган фитосанитардык, ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу үчүн Орусия $200 миллион бөлгөнүн айтты кечээ Путин дейт. Муну биз албетте программанын жүрүшүндө белгилеп өттүк. Ушул ветеринардык көзөмөлдүн алынышына Орусия таасир эте алабы? Болбосо коңшу Казакстан менен маселебиз чечилбей койду го дейт. Бул жерде Орусия таасири жок эле, биз казактар менен туура сүйлөшүшүбүз керек өзү негизичи. Себеби казактардын деле, биздин деле, орустардын деле милдети бирдей Евразиялык экономикалык союзда. Бирок ушул жерде эми ветеринардык проблема дегенди мына 3-5 жылдан бери айтып келатабыз менимче. 5 жылдан бери чечилбей койду бул маселе өзү негизи. Биз өзүбүз муну саясатка айландырып алып атпайбызбы? Экономикалык маселеге келгенде эле саясатка айландырып алып эле, анан паланча болот экен, түкүнчө болот экен деп каяктагы жок ушактарды таркатып атып эле лаборатория салып элекпиз эмгичекти. Мисалы Тажикстан Евразиялык экономикалык союзга кирбей туруп 4 айдын ичинде лабораторияны бүткөзүп койду. Эми Тажикстан менен башка бир планетада жашайбы? Биздикилер 5 жылдан бери айтат, ушуну түзүп албай. Түзүп алып эле өзүнүн кагазын көтөрүп алып барса болбойбу? Болот эми. Канча жолу айтып атат, ушу кагазыңарды жасагылачы деп. Эми аны жасабай айланан кийин албай атат деп арыздана бергенде эмне кереги бар? Айлан кеткенде айтасың да эми, баягы. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ушунчалык эле бизде бүгүнкү күндө мен мисалы эмеге этти экспорттоонун көлөмүн арттырабыз дегенге күмөнүм бар. Айыл чарба министри да мактанып атат, биз паланча тоннадан жөнөтөбүз деп. Менин күмөнүм бар, себеби анча малыбыз жок. Биринчиден. Экинчиден, эгерде биздин ички керектөөбүз толук боло турган болсо, ички керектөөбүздөн мындай ашып кала турган эттерибиз бар болсо, анда эмне себептен биз экспорттоп атабыз, импорттоп атабыз этти. Эт импорттоп атпайбызбы? Анан ар жагын эсептеп эле бер жагын карап алып эле кыйкыра бергенде кереги жок. Ошон үчүн жанагы ветеринарный вопрос чечиш үчүн жана лабораторияны салышыбыз керек. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Бизде Кыргызстанда иштеп аткан вуздардын ичиндеги лабораторияларда ошондой ишти аткара турган лабораториялар бар. Эмне себептен өкмөт ошолорго лицензия бербейт? Колунан келбесе. Раз өзүлөрү жасай албай аткандан кийин ошолорго лицензия берип, ошолордун жоопкерчилигинде койсо болбойбу? Болот. Чечиле турган маселе бул өзү негизи. Эмнеге чечилбей атат, мен мисалы түшүнбөйм. Орусия менен логистикалык борборлорду куруу боюнча сүйлөшүүгө барса болобу деп кайрылган. Сөзсүз түрдө болот, эмнеге болбосун? Сөзсүз түрдө болот. Орустар менен эмес, кытайлар менен да түзүш керек муну. Себеп дегенде кытайлардын биздин өзгөчө таза айыл чарба продукцияларына болгон талабы өтө жогору турат. Бирок ошолорду алып барыш үчүн логистикалык система керек. Себеби бир эле машинаны жеткизип койгон, анан соодан бүттү деп отуруп алганда соода жүрбөйт. Аны туруктуу жүргүзүш үчүн логистикалык системалар керек. Ошон үчүн алар менен сүйлөшүш керек дагы. Жасаш керек. Мисалы, мен билгениме караганда могу Дордой ассоциациясы азыр Сокулукта бир логистикасын бүтүп атат. Ошолордун баардыгы орустар менен чогуу эле болуп атат, менин оюмча. Мен көргөнүмө караганда. Жусуп мырза, дагы бир суроода мына Токмокто нефть иштетүүчү завод мына тесттик режимде иштеп атат. Жунда заводу курулганда сырьё маселеси Орусиядан келет деген эле негизде курулган эле. Бирок алар деле толук кубаттуулукта иштей албай жатпайбы? Анан көп угармандарыбыз
ушул жагдайга кызыгып атат. Мына Путин да кече өз сөзүндө белгиледи, Кыргызстанга миллион тоннадан ашуун нефти продукциясы алынып келинди депчи. А сырьё маселесин ушу бир өкмөттүк деңгээлде, өкмөттөр аралык сүйлөшүүдө чечип койсо болобу же дагы эле кыйынчылык боло береби? Өзү негизи бул жана бир эле Токмокто эмес, Кара-Балтадагы завод да бар. Ошону айтам. Бизде кантта да бар. Анан эми буларды салып аткан мезгилинде эле айтканбыз биз. Биринчи мунун сырьё базасын чечип алыш керек. Каяктан болот? Анан баягы көп жылдык договорлорду түзүш керек. Анан түзбөсөк, анан баягы проблемага келгенде кыйкыра баштайбыз да биз, бүтүрүп алып туруп. Анан мындан башка Жалал Абадта бар еще биздин канадалыктар салган нефтеперерабатывающий заводубуз. Эми болуптур, бул жактагылар привозной сырьёдо иштейт экен. Жалал Абадтагы эми Кочкор Атанын нефтисинде иштеш керек эле. Анын кубаттуулугу 552 000 тонна бензин. Бүгүнкү күндө 100 000 тонна чыгарылган бензин иштеп атат. Фактически 5тен 1 кубаттуулукта иштеп атат ошолор. Ким күнөөлүү эми ушуга? Эми ошол эле мезгилде мазуттар төгүлүп атат тоонун ичинде Кочкор Атада. Буларды бир эсеп кысабын жүргүзүш керек да. Мисалы булардын эсеп кысабын жүргүзүп контроль жасап дегенде мындай кылбаса болбойт негизинен. Анан бүгүнкү күндө ошол мисалы жанагы поставка сырой нефти деген. Бүгүн проблема чыкпаш керек бул жагынан. Себеби бизди тегеректеп турган бардык мамлекеттер нефти менен иштеп атат. Өзбекстан деле, Түркмөнстан деле, Азербайжан аракта турган Казакстан деле, Россия деле бардыгынын эле нефти бар. Причем бардыгы сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошол мезгилде биз ошону алып келе албасак, демек биздин жана уюштуруучулук маселебизде бир проблема бар да. Болбосо ушу Жунда заводу толук кубаттуулукта иштесе, Кумтөрдөн кийин эле бюджетке кирише бере турган булак болуп эсептелмек да, туурабы? Негизинен бюджетке булак бере турган айтканга келгенде, өз бизди жана Кумтөр бузуп койду да. Кумтөр менен кошо же Кумтарсыз деген эсепке кошуп койду да. Азыр эми биз күтүп отурабыз, Кумтөрдөн кийинки эле булак каякта деп. Кумтөрдөн кийинки булактар уже биздин өзүбүздүн ичибизде бар. Ошол эле Дордой Кумтөр менен бирдей налог төлөп атат бүгүнкү күндө. Значит, Кумтөр дегенди токтотуш керек. Значит, андай нерсе деген биздин башыбызды оорутпаш керек. Уже ансы да эптей албай койдук аны. Же алыш керек болчу, же ызычууну токтотуш керек болчу, аны да эптей албай койдук. Значит, ичибиздегилерди көтөрүшүбүз керек. Эгерде ошол, мисалы ошол Кара-Балтадагы, Токмоктогу, Канттагы, Жалал Абадтагы нефть заводдорду биз мындай бир реалдуу ишке алып келсек, анда Кумтөр жолдо калат салык боюнча. Салык боюнча совсем жолдо калат. Чоң рахмат бүгүн келип куруп берген маегиңиз үчүн. Биз Кыргызстан менен Орусиянын экономикалык алака катышы тууралуу сөз кылдык. Мына кече Орусиянын президентинин Кыргызстанга болгон сапар учурунда бир катар экономикалык жардамдар берилип жаткандыгы жана ошондой эле Кыргызстандын тышкы ошо эки өлкө ортосундагы карызын кечери тууралуу маалыматты берди. Муну албетте кыргызстандыктар менимче жагымдуу жаңылык катары кабыл алып жатат болуш керек. Суроолорго экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Пиринбаев жооп берди. Ал эми алдыда болсо кыска жаңылыктар топтому бар. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.